6 жашымдан мектепке баргам. 5-чи үйдүн кичүүсүмүн. 6-чы жакында күйөөгө тием. 7-чи машинаны москвич айдап үйрөнгөм. 8-чи мектепти кызыл диплом менен бүткөм, университетти көк. 9-чы 23 августта 25 жашка чыгам. 10-чу 21 жашымда алгачкы машинам Фитке акча топтоп сатып алгам. Эскерте кетсек, Айзада Жамырчиева коомдук 1-каналда хит парад үй бүлөлүк улатуу берүүсүн НТС телеканалдарында не жаңылык программасын алып барган. Журналист алып баруучулуктан тышкары ырчылык өнөрдү аркалоого бел байлап жаткан учуру. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Ырчы Неля Нуркулова өзгөчө дары. Сүйгөн адамга берсең сүйүүсү күчөйт. Маданияттын мыкты кызматкери Неля Нуркулова кызыктуу пост бөлүштү. Бул ирет жазгандары көп окурмандарды ойго салды. Жылмаюу эң сонун дары. Апаңа берсең өмүрү узарат. Балаңа берсең мээрими күчөйт. Аны досуңа берсең кубанат. Бейтаныш адамга берсең садага болот. Сүйгөн адамга берсең сүйүүсү күчөйт. Бул дарынын зыяндуу жактары жок жана эч бир дарыканада сатылбайт деп жазды ырчы. Белгилүү эстрада ырчысы Неля Нуркулова 1983 3 декабрда туулган. Жок, балалыгым аттуу ырлары менен сахнага кадам таштаган. Ырчы Урмат Усенов эко кыргыз эстрадасындагы эң келишимдүү жубайлардан болуп эсептелет. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи. Гүлжайна Атаканова. Байлык менен бакыт тынчтыкты сүйөт. Ырчы жана куудуу Гүлжайна Атаканова жашоодо бактылуу экени тууралуу пост жазып видео бөлүштү. Мен өзүмдү дүйнөдөгү эң бактылуу кызмын деп эсептеймин. Бактыма көз тийбесин эч качан. Байлык менен бакыт тынчтыкты сүйөт деген сөз 100% туура экен. Сиздер дагы көпчүлүккө жарыя кылбаңыздар. Бактылуусуң Гүлжайна деген 4 сапыр күтөм сиздерден. Эң мазмундуу сөздөрү сонун уйкашкан ырга менден 501 деп позитивдүү ойлорун ортого салды кудулайым. Аталган видеону 25 миңге жакын адам көрүп, ырчыга ыр арнагандар көп болууда. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын маданияттын мыктысы Гүлжайна Атаканова учурда 37 жашта. Жакында эле карантин аяктаса, жеке жашоосунда өзгөрүүлөр болуп, той кылаарын маалымдаган болчу. Ошондой эле актриса айым карантин маалында кайрымдуулук иштерин активдүү алып барды. Маалымат булагы Заман Чекиткейжи.